Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ал эми калктын саламаттыгынын бекем болушу үчүн жаш балдарга кичине кезинен тартып ден соолугуна кам көрүү керектигин дарыгерлер баса белгилеп айтышат. Урматтуу ата-энелер, бул көрсөтүү сиздер үчүн. Дарыгердин кеңешине көңүл буруңуздар демекчибиз. Демек, ата-энелерди биринчи кызыктырган суроо жаш балдардын иммунитетин кантип көтөрөбүз? Иммунитетти көтөрүш үчүн кайсы тамакты берем деп сурашат да. Сиз иммунитетти көтөрүш үчүн сиңбей турган тамакты бербеңиз биринчичи. Анан эле ал өзү иммунитет көтөрүлө баштайт. Демек, мен 3 нерсени жебегенге бергенмин. Бул шириндик, бул сүт жана сүт азыктары, ун жана ун азыктары. Эгерде сиздин жаш балаңыздын ашказаны оорубаган болсо, ашказан оорубады деп мен чоңдорду дагы жаштарды да айта албаймын. Эмне үчүн? Себеби деген биз бардыгыбыз бир эле кыргыздар эмес, мусулман калкы кечинде тамакты көп ичкенге аракет кылабыз. Демек, сиз кечинде ашказанга тамакты бердиңиз, чоң бала болобу, кичинекей взрослый человек болобу, кичинекей адам болобу, ашказанга тамак бергениңизден кийин бул даяр эмес болот кечкиге. Кечки саат 8-9-га бул даяр эмес. Мунун согу чыкпайт. Бул эрте менен түштө 6-7ге чейин эле ашказандын согу чыгат. Андан кийин анын согу чыкпайт. Анын тамакты эритип бере турган ферменттер чыкпайт. Демек, биздин тамактар сиңбей калат. Биз кичинекейинен эле жаш баланы эмне кылып алат экенбиз? Биз ашказанын шамалдатып алабыз дагы, гастрит деген ооруга алып келип алабыз. Ошондон гастрит болгон мезгилде сүт окаттары дагы, ун окаттары дагы, шириндик дагы сиңбей калат. Буларды ким жейт? Буларды бизде жашаган 5 жандыктын гриппки дегендер жана вирустар ошол биз берген тамак менен жей баштайт. Кола деген бар, фанта деген бар, летсго мен эсимде калган, бирок мен буларды өмүрүмдө ичкен эмесмин. Муногу пакеттеги кириешки болобу, пакеттеги чипсылар болобу, фастфудтар, тез даярдалуучу тамактар. Тез даярдалуучу тамак ал химикат жолу менен даярдап алып келип койот, кайнак суун салып койсоңуз бышып калат. Булардын бардыгында канцерогендер бар. Булардын бардыгында биздин организмде өт эритпей турган элементтер бар. Демек, алар каяка кетет? Алар бизден чыгып кетпейт. Алар бизге киргенден кийин мен профессорум тамашалап айтат да, ой деп өтүп сурайт экен да, урматтуу мага коланын ичинде бир керексиз нерсе кирди, эмне кылайын десе, анда сен аны ичегидеги бездерге отурташтырып сал деп айтат деп. Эми бул тамаша түрүндө айтылган, бирок бул ушундай нерсе. Бул артка чыгып кетпейт. Ал бүт, ал ичегидеги 600 түйүн бар деп атпайбызбы? Бул ошол жака чогула баштайт. Демек, ал эмне болот? Ал чоңойот. Ал чоңойгон сайын эмне болот? Жанында кошо кеткен кан тамырды кысат. Кан тамыр эмне кылат? Кан тамырын жанындагы органга тамак алып барбайт. Андай орган эмне болот? Орган клеткалары жабыркай баштайт дагы, клеткага тамак барбайт дагы, ошол орган ооруй баштайт. Демек, урматтуу ата-энелер, мен сиздерден өтө көп суранарым, эмне ичирем деп сурагандан мурун сиз мына ушул химикат кошулган кола болобу, башка болобу, фастфуд, кириешки болобу, чипсы, чипсини сиз үйдөн өзүңүз жасап бербейсизби? Картошканы майда туурап туруп эле салып салсаңыз, анда сизге чипсы, тузду салып коюңуз, үстүнө бир аз кызыл таз бирсе кошуп коюңуз, мына сизге чипсы. Эмне үчүн биз балдар азыр ооруй баштады? Эмне үчүн оору жашарды деп атат? Оорунун жашарганын себеби туулгандан баштап биз химикат беребиз. Сиз ойлойсузбу, йогурт бул таза сүттөн жасалып экен? Жок, мени жасагандар жаман көрсө жаман көрөсүн. Йогурт бул химикат. Пакеттин ичинде сүт жакшыбы? Жок, мени жаман көрсүн заводтун, сүт чыгарган заводтун директору. Ал деген порошоктон жасайт экен. Аны Белоруссиядан порошок алып келет экен. Белоруссиядан алып келген порошокко сүт жасалат экен, айран жасалат экен, каймак жасалат экен. Биз деген элдик организм, биз генди, биз ден соолукту бузуп атпайбызбы? Демек, урматтуу ата-эне, сиз үйдөн гана тамак бергенге аракет кылыңыз. Эмне жейт деп сурайсыздар? Жей турган нерсе көп. Бардыгын сууга бышырып бериш керек. Күрүчпү, гречкабы, пшенобу. Биз кичинекейде пшено жок чоңойгонбуз. Жөжөгө берген сары таруу дейт. Биз ушуну жеп чоңойгонбуз. Дүйнө жүзүндө эң сонун биздин ичибизде 5 майдан жандык жебей турган нерсе, бул эки эле нерсе бар. Биринчиси пшено, таруу, экинчиси болгарский перец. Мына ушул эки нерсени алар жебейт. Булар щелочу көп, щелочу тамактарга кирет. Демек, сиз пшенону көп бышырып бериңиз. Туура тамактанган адам аз ооруга чалдыгат жана оорудан бат айыгып кетүүгө жөндөмдүү болот. Ошондой эле организмдин туура өсүп калыптануусуна туура тамактануу эң негизги эреже болуп эсептелет.
биздин денебиздеги ар бир органдын клеткалары канча күндө алмашып турат. Эң аз күндө алмашкан нерсе мына биздин кан тамырдын ичинде эритроцит, тромбоцит, лейкоцит деген нерселер жүрөт да. Ушунун ичинен лейкоцит 10.000 секундада жаңы пайда келип турат. Бул деген нерсе лейкоцит мына ушул иммунный системабызды көтөргөн элементтердин бирөөсү бул лейкоцит болот. Бул ушул без тамырлардын ичинде болот. Демек бизге абадан тамак менен, суу менен, аба менен кандай тери аркылуу бүт бизге абдан баягы мен айткан 5 майда жандык киргенге аракет кылат. Алар кирген сайын булар аларды өлтүрүп берет. Муногу бир элементти өлтүрдү, бир микробду өлтүрдү, бул өлүп калат. Мунун жанында экинчиди өлтүрдү, ошон үчүн булар 1 секундада 10.000 жаңы лимфатит чыгып турат. Эми тамак жакка келе турган болсок, тамак мынакей караңыздар. Муногу биздин ашказан менен ичегинин клеткалары. Мына ушул быдыр-быдырлар 2 күндөн 4 күнгө чейин алмашып турат. Бүгүн сиз күрүч тамак жеген болсоңуз, муногу клеткалар күрүчтө эрите турган ферментти берет дагы, бул өлүп калат. Бул 4 күндөн кийин пайда болот. Демек сиз бүгүн эртең күрүч жедиңиз, эртең күрүч жесеңиз, ал күрүчүңүз сиңбейт. Эмне үчүн? Бул пока өзүнө келе элек да. Көрдүңүзбү? Мен ошон үчүн айтам, ротационный диета, чоңдор болобу, кичинекейлер болобу. Ротационный диета деген сөз 5 күндө бир жейсиз. Понедельник жеген күрүчүңүздү сиз 5-чи күнү жейсиз. Потому что 5-чи күнү гана мына клетка кайра жанданат дагы ферментин берет. Значит, ошон үчүн мен мынтип айткам. Сиз понедельник күнү күрүч жеңиз, эртеси гречка жеңиз, андан кийин пшено жеңиз, андан кийин перловка жеңиз. Мына, ушуну кайра кайталайсыз. Көрдүңүзбү? Жаш балдарга демек биз эртең менен ушундай кылып тамак беребиз. Демек, 7 жашка чейинки балдарды кандай эреже жана иш-аракеттер менен ден соолугун бекемдөөгө болот деген сурообузга. Биринчиси бул психология, стресс, кыжырдануу. Бул чоңдордо болобу, кичинелерде болобу, биз ушуну жок кылышыбыз керек. Демек биз 7 жашка чейинки балдарды, аларды биз күнүгө сен жакшысың, сен абдан сонун баласың, сен хансың, сен деген акылдуу баласың, сенин ден соолугуң чың бала деп туруп, күнүгө биз ал балага эң сонун сөздөрдү айтышыбыз керек. Анын психологиясын бузбашыбыз керек. Эртең менен турганда эле чыңгырып окуй тур, эми бул нерсе жат эмес. Биз кыргыздар көбүнчө жаш баланы көбүрөөк урушабыз. Ары турчу, мага жолдо болбочу. Жок, баланы сиз стресске түшпөш үчүн эң сонун күнүгө ар бир секундада балага сиз жакшы сөз айтыңыз, баланын психологиясы сонун, нерв клеткалары сонун өсүш керек. Эгерде сиз ал баланы кыжырдантып койдуңар, демек кыжырдануу бул организмдеги без тамырлардын жана кан тамырлардын жыйрылуусуна алып келет. Демек ал бала эртең ооруп калат. Адамдын организми 3-төн 2 бөлүгү суудан турат. Ал эми организмге суу жетишсиз болсо, адам көп ооруларга чалдыгат. Адам баласында тамак сиңирүү, кан пайда болуу жана башка процесстер бузулууга учурайт. Андыктан жаш балдарга суу берүү алтын эреже болуусу керек. Сууну чоңдор деле, кичинекейлер деле ушу килограммга жараша ичесиздер. Демек, бала бир 10 кило болсо, 30га көбөйтсөк, күнүнө 300 мл бир гана суу. Компот, сампот булардын эч кереги жок. Бир таза сууну эртең менен 50 грамм ач карынга, түштө 50 грамм ач карынга, кечинде тамактын астында 50 грамм ач карынга. 3 мезгилде 50 граммдан суу бериңиз дагы, калган бөлүк сууну ошол эртең менен, түштө, кечки экөөнүн ортосунда уртап ичкенге үйрөтүңүз. Бала уртайт, куюп коюңуз, кайнатылбаган суу. Суудагы бул деген мунун өзүнүн секрети өтө көп. Сууну биз эч качан кайнатылган суу ичпешибиз керек. Сууну кайнатпай туруп, чайнекке койгондон кийин эми эле 40 градус же 35-40-50 градус ысыганда эле өчүрүп туруп, ошол кайнатылбаган чала сууну жаш балага стаканга куюп коесуз дагы, уртап ичкенге үйрөтөсүз. Бала мына куюп коюңуз, бала бир уртайт, ойноп кетет, кайра келип дагы бир уртайт, ушинтип ушуга үйрөтүп коюңуз. Чуркап ойноп барып, кайтып келип ичип, чуркап ойноп, демек кечке чейин бала өзүнүн килограммына жараша сууну ичире бересиз. Балаңыз 20 килограмм болгон болсо, 30га көбөйтсөңүз, демек 600 мл. Көрдүңүзбү? Чоң адамдар 80 кило болгон болсоңуз, 30га көбөйтсөңүз 2 литр 400 мл. Мына ушундай кылып
Эң жакшысы 3 мал тамак ичердин астында ач карынга биз биринчи сууну жөнөтүшүбүз керек. Себеби деген ашказан 3 бөлүктөн туруш керек. Биринчи бөлүгү суу, экинчи бөлүгү тамак, үчүнчү бөлүгү аба. Демек биз биринчи 10-20 мүнөт мурун балага ошол сууну жөнөтүшүбүз керек. Ал эми дарыгер жаш балдарга суу берүүдө кадимки эле дарыканаларда сатылуучу перекис водород деп аталган суюктук дарыны тамчылатып берүү жакшы натыйжа берерин айтат. Демек, перекис водородду кантип беребиз жаш балдарга? Перекис водородду 4 айдан баштап бере берсек болот. 4 айдан баштап жаш балага бир тамчы, бир чай кашык суу иче турган болсоңуз, бир тамчыбы же бир тамчыдан азыраак кошуп 3 мал бере берсеңиз болот. Бир жаш балдарга 1-2 тамчы, 4-5 балдарга 2-3 тамчы, 6-7 жашар балдарга 3 тамчы. Андан чоңураак уже 4-5 тамчы. Мына ошол жашына карата ошол мына сууга тамчылатып туруп эле ач карын мезгилде. Ач карын мезгилде. Мен айттым го, 3 мезгилде сууну шыр ичиресиңер. Бир жутат тамак, эртең тамактын астында, түштө тамактын астында жана кечинди тамактын астында. Демек ошол сууга сиз перекис водородду кошуп койсоңуз, бул эң сонун организмдеги биздеги жашап аткан ошол 5 майда жандыкты санын көбөйүп кетпешине алып келет. Перекис водородду профессор Неумывакин Иван Павлович ушул Юрий Гагарин космонавттар кычкылтеги жок жакка космоско учуп кайтып келгенде организм кычкылтеги жок жерде жүрүп, кайра кычкылтеги жерге келгенде организмде өзгөрүү пайда болот да. Ошолорду калыбына келтириш үчүн бул перекис водород капайт эткен. Мына ушул перекис водородду медицинага киргизем деп аракет кылып, бирок медицинага киргизе албай, бирок өзүнүн илимий иштерин, илимий практикада көрсөткөн жыйынтыктарын китеп кылып чыдап кеткен. Муну ушу натуралдык ыкма менен гана дарылаган врачтар көп колдонушат. Бирок азыркы мезгилде, акыркы 2 жылда Ижевск шаарынан Ольга Евгеньевна Гурьеева, профессор, ушу Неумывакиндин окуучусу, булар кычкылтекте тамырга куюу боюнча кандидаттык жактап клинический протокол киргизишкен. Мына ошол протокол менен мен дагы тамырга куюу боюнча алектенип келем. Акыркы 3 жылдан бери куямын. Бул эң сонун өзүнүн эффектин берет. Демек ал кандайча жардам берет. Мына караңыздар. Перекис водород, мына ким химияны билген болсо, H2O2 деген формулада турат. Биз муну тамырга куйганда, ал сууга H2O жана кычкылтекке айланат. Мына ушу кычкылтек эмес, кычкылтектин атомуна айланат. Атом бол бөлүнөт. Мына ушул, мына бир бөлүк, перекистин бир бөлүгү киргенден кийин сууга жана атомго айланды. Экинчи бөлүгү дагы сууга жана атомго айланды. 2 атом биригип бизде кычкылтекти пайда кылды. Мына ушул механизм менен кычкылтек деген нерсе бул уже эч нерсеге алмаштыргыз биз үчүн эң сонун препарат, эң сонун нерсе. Эң биринчи эле биз кычкылтек менен дем алабыз. Демек бизге ал керектүү нерсе экен. Азыркы коронавирус менен ооруп, өпкөлөр пневмофиброз болуп калып, последствия пневмофиброз болуп калган ооруларга эң сонун жардамын берет. Мындан тышкары кычкылтек бар жерлер аэробный чөйрө деп коет, кычкылтекти жок жерлерди анаэробный чөйрө деп коет. Демек бизге кирген 5 жандыктын бардыгы аэробный чөйрөдө, кычкылтек бар жерде жашабайт. Демек биздин кан тамырыбызга кирдиби, ал клеткага кеттиби, кайсы жерге жетти, ошол жердеги бизге кирген 5 майдан жандыктын бардыгы жашоого мүмкүнчүлүк албастан же өлүп, же бизди таштап чыгып кетишет. Балдарды ооруга чалдыктырбоо үчүн суу ичирүү, стресске кабылтпоо жана лимфа бездерине массаж жасоо керек. Анткени организмдеги лимфа бездери иммунитетти көтөрүүчү орган болуп эсептелет. Жаш балада дагы бизде чоңдордой, мен дайым силерге көрсөткөндө чоңдордун бес тамырын силер көзгө элестеттиңер. Демек жаш балада да бес тамырлар бар. Туулганда эле вообще бул организм бес тамыр менен туулат. Бизден бир аз айырмаланып, ушу мына иммунитетти көтөрүш үчүн жаш балдарда лимфа бездери, тимус,
көк боор жана сөөктөр ушулар иммунитетти көтөрө турган органдар, ушулар кошумча болот. Жаш баланы деле мен мына чоңдорду дайым айтып жүрөм. Чоңдорду деле денени 3кө бөлүп, акырек сөөккө чейин 5 тамырлар, акырек сөөккө чейин 5 тамырлар ылдый аккан үчүн, демек биз жаш баланы деле акырек сөөктүн үстүнөн сол жактан массаж жасайбыз. Кол менен түртөбүз, терини түртөбүз, теридеги булар ички көңдөйдө биз кармай албай турган органдар жана 5 тамырлар. Теридеги булар мынтип келип уланып анан биздин терибизде да жайгашканда. Мында элестетсеңер болот да, чоң канал келип туруп анан майда бөлүктөргө, арыктарга бөлүнүп кеткендей, мына ушулар барып туруп, мына териге дагы майда 5 тамырлар катташкан. Ушул биздин колубуздун, тырмагыбыздын учунан, башыбыз, бутубуздун учуна чейин булардын бардыгы ушул жакка капталган нерсе. Ушул жактагы керексиз нерсени алып кетет. Лимфанын кызматы денедеги шлак, токсин, сиңбей калган тамактар жана биздин органдар ар бири өз учурунда клеткалар өлүп турат. Ошо өлүк клеткаларды алып кете турган кызматты аткарат. Мына ушул кызмат жакшы иштесе, иммунитет күчтүү болот. Эгер ушул кызмат жакшы иштебесе, анда иммунитет алсыз болот. Күчтүү кылыш үчүн денегедеги 5 тамырларды массаж жасайбыз. Акырекке чейин булар бул жакка агып келет. Демек биз терине гана сүрүү менен, теридеги 5 тамырларды сүрүү менен биз жолдорду ачып атабыз. Кожада, териде жолду ачсак, булардын жүрүүсү жакшы болот. Чоң каналдар жакшы агып келет. Каналдагы суу агып келип атып эле кичинекей арыкка бөлүнгөн жерде ылайлар чогулуп, жалбырактар чогулуп калып, таштар толуп калса, аякка суу кире албайт го. Ошо сыяктуу бул чоң 5 тамырлар алып кетейин деп, кожадагыларды алып кетейин десе, аякта тыгылып калып, алар жылбастан ордунда туруп калды. Демек биз сүрүү менен биз жолду ачып беребиз. Жолду ачуу менен биз бүт денедеги 5 тамырдын айлануусун жакшыртабыз. Чоңдордо эле буларды деле акырек үстөн кылабыз, анан моюнду массаж жасайбыз, кулактарды массаж жасайбыз, башынан ылдый алып чөбүз мынтип. Балдарын баштарын кармагыла, моюндарын кармагыла, акырек жактарын кармагыла, моюндун аркаларын жагын бүт биз могу жерге сылап, сылоо менен биз 5 тамырлардын жолун ачып, 5 тамырлардын айлануусун аракет кылып атабыз. Экинчи бөлүк бул киндикке чейин элестетиш керек. Демек, киндикке чейин 5 тамырлар, теридеги 5 тамырлар колтукка карап агат. Ошон үчүн биз жаш баланын ичин киндиктен өйдөгө сылагыла. Колтукка алып келгиле мына. Бирок колтукка алып келерден мурун колду көтөрүп, колтуктагы мынагу чоң бездерди акырын колуңар менен сылап, кыймылдатып, жакшы жүр деп туруп, кыймылдатып туруп, анан калгандарын биз эмне кылат экенбиз? Сүрүп келет экенбиз. Биз акырекке чейин буяка келген, эми ушул акырек сөөктүн ылдыйын киндиктен өйдөсүн биз сөзсүз түрдө аркасындагы, алдындагы колтукка сүрүп келебиз. Жана колду да колтукка сүрүп келебиз. Көрдүңөрбү? Колду дагы колтукка сүрүп келебиз. Арт жакты дагы далынын үстүн киндикке чейин омурткадан эки жакка, оң жана сол жакка колтукка сүрүп келе беребиз. Үчүнчү бөлүк бул киндиктен ылдый. Демек, киндиктен ылдый кайсы жерде көп экен? Биздин чат жагыбызда 5 тамырлар көп. Биз ушул 5 тамырларды дагы колтукту кармагандай, бул жерди дагы кармалайсыздар. Кармалап, колтук чаттагы бездерди кармалап, бир аз ысытып туруп, анан кийин киндиктен ылдый биз ушул жакка эмне кылат экенбиз? Терини сүрүп алып келебиз. Демек, биз терини сүрүү менен лимфа бездеринин ичиндеги жүрүүнү биз жакшыртып атабыз. Кийинкиси буттун учунан бүт өйдөгө алып келебиз. Жакын жерден баштайбыз. Биринчи санын алып келесиңер. Анан кийин голенди алып келесиңер, анан стапаны алып келесиңер. Анан кийин общий алып келип, чатка чейин жылдырып. Арт жакты болсо, арт жакты карагыла. Арт жакты киндиктен ылдый жамбаш сөөктү, жамбаш бар, кол сайган жерлер бар. Ошолор алдыга келиш керек. Арттан алдыга чатка алып келесиңер. Арттан алдыга чат алып келесиңер. Чатка сүрүп алып келесиңер. И бутун аркасындагы арттан
неме ошо стападан томуктан бул жака сөзсүз түрдө алып келип туруп алдыга алып келип чатка жылдырып коебуз. Алдыга алып келип туруп чатка жылдырып коебуз арттан дагы. Ушу менен биз эч кандай ата-энелер паникага түшпөңүздөр. Бүгүндөн баштап, мына бүгүн уктуңарбы? Бүгүндөн баштап кичинекей балаңыз барбы, чоңбу? 10 жаш, 7 жаштан баштап балага үйрөтүп койсоңор өзү кыла берет. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.